Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен кайрадан жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу боюнча сабактарыбызды улантабыз. Бүгүн сөздүк логикалык тест бөлүмүндөгү окуу жана түшүнүү бөлүмүнө кайрылмакчыбыз. Окуу жана түшүнүү бөлүмү жогоруда айтып тургандай сөздүк логикалык тесттеги негизги татаал бөлүмдөрдүн бири болуп эсептелет. Окуу жана түшүнүү бөлүмү 30 суроодон турат. Бул бөлүмдөгү 30 суроону иштөө үчүн 60 мүнөт убакыт берилет. Тесттин курамында ар түрдүү көлөмү 400дөн 850 сөзгө чейинки тексттер келет. Тексттер гуманитардык, социалдык жана табигый илимдерден алынат. Тесттин тутумунда өз алдынча турган 2 текст жана бири-бири менен байланышкан 2 үзүндү берилет. Ар бир тексттин аягында 10 суроо болуп, жалпы 30 суроо. Окуу жана түшүнүү бөлүмүндө текст ар бир 5-сабы номерленет. Көрүп турганыңыздардай 5, 10, 15, 20, 25 болуп отуруп, тексттин көлөмүнө жараша ар бир 5-сапта номер коюлуп отурат. Бул номерди коюунун же болбосо номерлөөнүн негизги себеби суроолорго жооп берүүдө керектүү тексттин бөлүмүн оңой табууга жардам катары номерленет. Ал эми суроолорго жооп берүү үчүн бизде кандай көндүмдөр болуу керек? Суроонун маанисин түшүнүү керек эң алгач. Андан кийин ошол суроодо камтылган зарыл маалыматты тексттен таба билүү керек. Ал эми дал ошол тапкан маалыматты туура жоопту табуу үчүн колдоно билишибиз керек. Демек, бул нерселерди жасай алсак, окуу жана түшүнүү бөлүмүндө сөзсүз түрдө ийгиликке жетише алабыз. Суроолорго жооп берүү үчүн тексттин керектүү бөлүмүнө, саптарга, абзацтарга анализ жүргүзө билүү жана суроолорду туура түшүнө билүү эң негизги маанилүү нерселерден болуп эсептелет. Ал эми окуу жана түшүнүү бул окуучунун кандай билимин текшерет? Окуп түшүнүү дегенде биз көбүнчө тексттин мазмунун айтып берүүнү түшүнөбүз. Бирок бул туура эмес. Текстти жазып жатканда автордун окурмандарга жеткизейин деген ою, сезимдери, дүйнө таанымы ачык айтпаган, ошентсе да айткысы келип кыйытып өткөн маселелери, сунуштары максаты болот. Демек, буларды биз аңдап билүүбүз зарыл. Текстти окуп, курулай эстеп калуу менен гана чектелбестен, автор эмнени айткысы келген, максаты эмнеде, негизги ою кайсы, текстте кандай маселелер көтөрүлдү, анын себеби эмне, кандай натыйжалар бар, берилген маалымат кандай аргумент, фактылар менен тастыкталды, негизделди деген сыяктуу суроолордун жообун издеп, талдап, анализдеп окуу пайдасын берет. Ал эми окуу жана түшүнүү бөлүмүндө негизинен суроонун жалпыланган 6 түрү кездешет. Биз бүгүн силер менен суроонун 1 түрүнө көңүл бурабыз. Суроонун 1 түрү бул негизги ой же болбосо тексттин негизги оюн табуу. Негизги ой деген эмне? Негизги ой бул автордун айтайын деген ою, пикири. Ар бир абзацтын негизги ою болот. Ошондой эле жалпы тексттин негизги ою болот. Суроолор ушул негизги ойлорду аныктоого байланыштуу берилет жана алар төмөнкүдөй түзүлүштө болот. Тексттин негизги ою кандай? Текстте эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Мынчанчы саптарда берилген негизги ой кандай? Мынчанчы саптарда эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Автордун негизги максаты эмне? Текстте кашанын ичинде саптар белгиленет. Туюнтулган башкы ой кайсы? Автор текст аркылуу эмнени айткысы келген? Тексттин темасы эмне болушу мүмкүн? Төмөнкүлөрдүн кайсынысы тексттин темасы боло алат? Албетте, тексттин темасы менен негизги ой, же болбосо автордун айтайын деген ою ар дайым бирге болот. Тексттеги негизги ойго жараша, же ал жердеги автордун айтайын деген оюна жараша, көтөргөн маселесине жараша биз тема коебуз. Эч убакта, мисалы үчүн, кыш жөнүндө текст жазылып жатып, ал жерге жаз, күз деген сыяктуу же башка темаларды койбойбуз. Андан кийин биз окуп жана түшүнүү бөлүмүндөгү негизги ойду боюнча берилген суроого жоопторду
кантип табышыбыз керек? Көбүнчө негизги ой тексттин же абзацтын башында же аягында кандайдыр бир сүйлөм аркылуу берилиши мүмкүн. Бирок көңүл буруучу нерсе бул дайыма эле эмес. Айрым учурда, мисалы үчүн тексттин башында негизги ой тууралуу маалымат кетпей калышы мүмкүн. Үчүнчү, жооптор үзүндүдөгү сөздөр аркылуу гана берилип, адаштыруучу жооптор берилиши мүмкүн. Демек, эгерде жооптордун катарында тексттин ичинен түзмө-түз көчүрүлүп алынган жооптор берилген болсо, демек бул бизди адаштыруучу жооптор болуп эсептелет. Мындайча айтканда, туура жооп эмес. Ал эми туура жооп көп учурда текстте кездешпеген сөздөр аркылуу берилет. Синонимдер же болбосо маанилеш сүйлөмдөр аркылуу же жалпылаштырылган сүйлөмдөр аркылуу берилет. Биз буларды окуу жана түшүнүүдө, негизги ойду аныктоодо ар дайым көңүлүбүзгө түйүүбүз керек. Эгерде текстти толук окуп, түшүнүп, андан соң суроолорго жооп берүүгө жетише тургандай тез иштей алсак, анда эч кандай маселе жаралбайт. Ал эми жетишип-жетишпей турганыбызды жыл ичинде бир нече жолу сынамык тест тапшырып көрүп билсек болот. Мындайча айтканда, кадимки эле окуп жана түшүнүү 30 суроодон турган тестти колубузга алып, 60 мүнөттү белгилеп алып, мына ошол убакыттын ичинде 30 суроонун бардыгына толук жооп бере алган болсок, демек бул биз үчүн чоң жетишкендик. Ал эми эгер тез окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болбосок жана тесттин бардык суроолору менен иштөөгө убакыт жетиштире албасак, анда кандай кылабыз? Эч кандай өзүбүздү көйгөйгө кабылтуунун зарылдыгы жок. Бул өтө деле чоң маселе эмес. Ал түгүл дүйнөлүк практикада дагы бул түрдүү суроолорго да текстти толук окубай туруп жооп берүүгө мүмкүнчүлүк берген ыкмалар колдонулат. Демек, окуп жана түшүнүү бөлүмүндө окуучулардын же болбосо ошол тестти аткарып жаткан адамдын тез окуу дарамети мүмкүнчүлүгү жөндөмү дагы артыкчылык берет. Мисалы үчүн 800 сөздөн турган текстти жай окууга эгедер болгон окуучу 20 мүнөттүн ичинде араң окуп чыгууга жетишкен болсо, демек бул текстти толук окууга жетише албайт дегенди туюндурат. Ал эми айрым окуучулар мүмкүн 800 сөздөн турган текстти 5 мүнөттүн ичинде окуп чыгуусу мүмкүн. Ал эми азыркы эле айткан, демек тез окуу мүмкүнчүлүгү жок болсо окуучуда кантип туура жоопту тапса болот. Жакшы жазуучу айткысы келген оюн көбүнчө биринчи абзацта гана айтып коет. Демек, негизги ой боюнча суроо келгенде биринчи абзацка көңүл буруубуз зарыл. Ал эми андан кийинки бөлүмдөрдө айткан оюн толуктоо, бышыктоо, далилдөө үчүн кошумча маалыматтарды бериши мүмкүн. Ошондой эле текстти аяктап жатып негизги оюн айткысы келген максатын кайрадан дагы бир жолу кайталап кыскача жыйынтыктап кетет. Демек, жогоруда айтылгандай эле негизги ойду табуу үчүн, эгер жалпы тексттин негизги оюн табууга туура келсе, демек биринчи жана акыркы абзацты, ал эми абзацтын негизги оюн табууга берилген суроо келген болсо, демек абзацтын биринчи жана акыркы сүйлөмдөрүнө көңүл буруубуз зарыл. Жогоруда айтып өткөндөй эле дагы бир жолу кайталап тастыктайбыз. Тексттеги негизги ойду, автордун максатын түшүнүү үчүн биринчи жана акыркы бөлүмдөрдү окуубуз жетиштүү. Анын үстүнө буга чейинки суроолорго жооп берип жатып эле берилген тексттин 60-70% окуп коебуз дагы текст боюнча жетишерлик маалымат алып калабыз. Ал эми кайсы суроолорго биринчи жооп беришибиз керек, сабагыбыздын кийинки бөлүмдөрүндө сөз кылабыз. Же болбосо текстти окубай туруп жооп берүүгө туура келген же жообун таба ала турган суроолор кездешет. Аларды кийинки сабактарда сөз кылабыз. Окуу жана түшүнүү бөлүмүндө тестти иштөөдө жана андагы негизги ойду табуу боюнча берилген суроону иштөөдө маанилүү нерсе бул автордун же тексттин негизги оюн сураган суроо текстте бир жолу гана суралат. Жалпы тексттин негизги оюн сураган суроо, демек бир жолу гана кездешет. Ал эми андан сырткаркы суроо бул абзацтын оюн сурашы мүмкүн. Демек, жыйынтыкка келебиз. Негизги ойду аныктоого берилген суроолорго башка калган суроолорду жооп берип бүтүп дагы кайрылып аткарып койсок болот. Бул убакытты да үнөмдөйт. Ошону менен эле бирге башка суроолорду дагы өз учурунда
аткарып коюуга жетишебиз. Ал эми азыр сиздер менен бирге бир нече суроолорго токтоло кетсек, негизги ойду табуу үчүн көз алдыңыздарда турат бул кыска гана текст, мындайча айтканда бир гана абзац. Мына ошол абзацтын негизги оюн аныктоого аракет жасап көрөлү. Бельгиялык окумуштуулардын изилдөөсүнө ылайык, көп мал кармаган үйдө же фермада өскөн адам астма сыяктуу аллергиялык дарттарга аз чалдыгат. Бул жерде биз азыр абзацтын негизги оюн аныктайбыз. Негизги ой: малдуу адамдар аз аллергия болушат. Өзүңүздөр байкагандай, демек бул сүйлөм түзмө түз тексттен көчүрүлүп алынган жок. Текстте мындай сүйлөм кездешпейт. Демек негизги ой жалпыланып берилди. Кийинки абзацка көңүл буралы. Белгилүү болгондой, көптөгөн аллергиялык оорулар узак убакыт чаң жутуп жүргөндөн пайда болот. Деген менен Бельгиядагы биотехнологиялык институттун илимпоздору фермада же мал көп кармалган жердеги чаңдын түзүмү башкача экенин аныкташкан. Бул абзацтын негизги ою кандай? Же болбосо бул абзац аркылуу автор эмнени айткысы келди? Негизги ой: аллергия чаңдан болот, бирок ферманын чаңы башка түзүлүштө. Демек автор бул абзацта аллергиялык оорулар көбүнчө бул чаң жутуудан пайда болот, бирок ага карабастан ферма чаңдарында аллергияны пайда кылбай, тескерисинче аллергияга жардам берүүчү заттар бар экендигин же ал чаңдын түзүмү башкача экенин айткысы келип атат. Кийинки абзацка көңүл бурабыз. Окумуштуулардын айтуусунда фермалардагы чаң адамдын организминде астма жана бир канча аллергиялык ооруларга каршы тура алган А20 протеиндин пайда болушуна өбөлгө түзөт. Ошонун негизинде адамдын иммунитети күчтүү болуп, айрым дарттардан оолак болот. Мындай бүтүмгө илимпоздор 2000ге жакын фермада өскөн өспүрүмдөрдү текшерип көргөндөн кийин келишкен. Абзацтын негизги ою: ферма чаңы А20 протеинин иштеп чыгарары аныкталган. Демек бул жердеги сүйлөмдөр, маалыматтар аркылуу, болуп өткөн изилдөөлөр аркылуу автор бизге ферма чаңын дал ошол А20 протеинин иштеп чыгарарын аныкташкандыгын айткысы келип атат. Кийинки абзац. Изилдөөчү топту жетектеген профессор Хамида Хамматтын оюнда, учурда окумуштуулар фермалардагы чаңдын түзүмүндө кайсы зат дарттан коргоочу протеинди пайда кылаарын изилдөөдө. Анын айтуусунда бул зат аныкталса, анда астма сыяктуу оорулардын вакцинасын жасоого шарт түзүлөт. Негизги ой бул жердеги: чаңдагы пайдалуу зат аныкталса, астмага каршы вакцинага жол ачылат. Мынакей, биз азыр сиздер менен бирге 4 абзацты карап чыктык. 4 абзац биригип бир текстти түзөт. Бирок биз азыр ар бир абзацтын негизги оюн гана аныктадык. Ал эми кийинки кадамыбыз жалпы ушул баятан бери окуп аткан тексттин негизги оюн аныктоо. А вариант: фермада өскөн адам астма болбойт. Б вариант: аллергия узак убакыт чаң жутуп жүргөндөн пайда болот. В-сы: ферма чаңы астма жана аллергиялык ооруларга даба боло алат. Г-сы: ферма чаңынан протеин алынат. Демек карап көрөбүз. А вариант: фермада өскөн адам астма болбойт деген бул жалпы текстти чагылдыра албайт, бул биринчи абзацты гана чагылдырышы мүмкүн. Ошондой эле Б вариантты ала турган болсок, бул тексттин жалпы негизги оюн чагылдыра албайт. Себеби бул ошол аллергиянын пайда болушун аныктаган гана бир пикир болуп эсептелет. Г вариантка токтоло турган болсок, ферма чаңынан протеин алынат деген бул дагы ошол тексттин ичиндеги эле бир эле маалымат болуп эсептелет. Демек тексттин негизги ою бул ферма чаңы астма жана аллергиялык ооруларга даба боло алат. Демек баятан берки биз окуган 4 абзацтан турган тексттин негизги ою бул ошол дал ферма чаңынын дарылык касиети, алардын астма жана аллергиялык ооруларга даба боло ала тургандыгы
Андан да жакшысы, эгерде жанагы Хамида Хамматтын айтуусу боюнча изилдөөлөр кайсы зат аныкталса, кайсы зат ошо пайдалуу экендигин, анда астмага каршы вакциналар иштелип чыгат дагы астма аллергиялык ооруларына айыктырууга жол ачылат деген ой берилип атат. Булардын баардыгын жалпылаштырып ошо В вариантта берип атат. Ферма чаңы астма жана аллергиялык ооруларга даба боло алат деп. Урматтуу сабактын катышуучулары жана угуучулары, биз силер менен бүгүн окуу жана түшүнүү бөлүмүнө алгачкы кадамды жасадык жана суроонун биринчи түрү болгон бул тексттин негизги оюн аныктоо же абзацтын негизги оюн аныктоо же болбосо автор текстте эмнени айткысы келген деген сыяктуу суроолорго жоопту кантип издешибиз керек жана кантип туура жооп беришибиз керек, мына ошолорго токтолдук. Бул маалыматтар, мен ойлойм, сиздерге өз пайдасын тийгизет жана суроолорго туура жооп издөөдө жардам берет деп ойлойм. Ал эми биз кийинки сабагыбызда суроонун калган түрлөрүнө токтолмокпуз. Ал эми азыр болсо сиздер менен коштошмокчумун. Саламатта калгыла.